Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер. Ала Тоо спорт каналында кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды тааныштырууну улантабыз. Бул жолу сиздерге бүгүн гана 25 апрель күнү эртең менен АКШнын Джексонвилл шаарында өткөн UFC 261 мелдешинин алкагында жеңил салмак категорияда чемпиондук курун 5-рет ийгиликти коргоп калган Валентина Шевченконун жеңиши тууралуу айтып өтөбүз. Кененирээк алдыда сиздер ага чейин каналга жазылып, видеого лайк басып туруңуздар. АКШ убактысы боюнча 24 апрель түнү, Бишкек убактысы менен 25 апрель эртең менен Флорида штатынын Джексонвилл шаарында UFC 261 мелдеши жыйынтыкталды. Анда Ultimate Fighting Championship'тин 3 титулдук өрөөлү орун алып, анын биринде кыргызстандык мекендешибиз Валентина Шевченко чемпиондук титулун коргоо үчүн октагон ортосуна чыкты. Бул жолу спортчубуздун атаандашы эң жеңил салмакта UFC'нин мурунку чемпиону бразилиялык Джессика Андраде болду. Жалпы 5 раундка белгиленген беттеш күтүлгөндөй эле мөөнөтүнөн мурда соңуна чыкты. Биринчи раундда эрөөлү толугу менен колуна алган Шевченко бутка туруу абалында тобокелдикке барбастан көбүрөөк күрөшүүгө басым жасап жатты. Жана 5 рет тейкдаунга аракет жасап, аны 100%га жүзөгө ашыра алды. Беттеш алдында мен күрөштө мыктымын деген Андрадени бул сапар коргонуудан башка абалда көрүү мүмкүн болгон жок. Ал эми экинчи раундда өзү үчүн туура иштеп жаткан тактиканы улантып, кыргызстандык мушкер дагы 2 рет тейкдаун жасоого үлгүрдү. Андан кийин партер абалында каршылашынын 2 колун блоктоп, чыканак менен көп соккуларды узатууга өттү. Жана коргонууда өзүн таппай калган бразилиялык мушкерди көрүп, калыс эрөөлдү токтотууга аргасыз болду. Жана Валентина Шевченко чемпиондук титулун 5-рет коргоп калууга жетишти. Ошентип Валентина Шевченкога чоң маселелерди жаратат деген Джессика Андраде бул ирет бир дагы тейкдаун же мыкты сокку узата албаган абалда утулду. Бул деген кыргызстандык мушкер өз дивизионунун алмашкы ханшасы экендигин тастыктай алды. Мындай жеңиштен кийин Шевченконун кийинки каршылашы кытайлык Вэйли Чанг болушу мүмкүн эле. Бирок Кытай өкүлү Роуз Намаюнасга жеңилүүгө аргасыз болду. Демек кийинки беттешин Валентина Шевченко дароо эле Нунеске каршы өткөрүшү дагы мүмкүн. Дагы бир рет бардык кыргызстандыктарды бул жеңиш менен куттуктайбыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Жана коштошобуз. Каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар.